Фаджра кинофестивали эми 37 жолу өткөрүлүп жаткандыктан тааныштырууга муктаж эмес. Узун тизмеси менен популярдуу кино премьерасы 1982 башталган. Ирандагы эң көрүнүктүү маданий бул иш-чара жыл сайын 1 февралдан 10 февралга чейин өткөрүлөт. Ирандык белгилүү актриса Фатиме Мотамед Ария, кинорежиссер Азизолла Хамиднеджад, графикалык дизайнер Ибрахим Хакики, үн актеру Хосро Хозрашахи жана кино редактору Аббас Гянджеви фестиваль учурунда өмүр бою жетишкендиктери үчүн сыйлыктарга ээ болушту. Ошондой эле маркум таасирдүү жана көрүнүктүү актер Эзатолла Энтезами эскерилди. Быйыл сынактын негизги бөлүмүнө 22 толук метраждуу тасма тандалып алынды. Алардын темасы триллер, мелодрама, экшен жана криминалдык тасмалардан тартып, Ирактагы 8 жылдык согуш тууралуу баяндаган согуш тасмаларына чейин. Иранда ал ыйык коргоо жанры деп аталат. Керметтүү сюжеттер менен жана тартуунун жана монтаждоонун эң заманбап ыкмаларын колдонуу менен тасмалар киносунчулардын да, журналисттердин да көңүлүн бура алганы таң калыштуу эмес. Жаңы көрүнүш фестивалдын жаңы режиссерлорго арналган атайын бөлүмүнүн аталышы. Акыркы жылдары бул бөлүмдө көрсөтүлгөн тасмалар Шош фестивалынын кадыр барктуу сыйлыгын гана эмес, ошондой эле кассада да жакшы ийгиликтерге жетишти. Киносунчулар жана кабарчылар, актерлор жана экипаж менен суроо жооп сессияларын ар дайым эң жакшы колдонушат. Мен сизге бир нерсени ишенимдүү айта алам. Алар тасмада бир нерсе жакпай турганын билгенде сөздү шамалга ыргытышпайт. Акыры бул алардын тасманы тарткандар менен бетме-бет талкуулоо мүмкүнчүлүгү. Быйылкы фестивалда көрсөтүлгөн 5 документалдуу фильм өзгөчө болду. Эмненин баары жетишпейт. Сен үчүн үй, кыялдагы жез ноталар, сүйүктүү жана Бахирстан улуу түйү тасмалары кызык жаратты. Аталган фестивалды 700дөн ашык кабарчылар чагылдырышат жана анын баары бир баскыч менен башкарылат. Албетте, фестиваль ошондой эле жыл сайын өтүүчү иш-чаранын ар кандай аспектилерин талкуулаган, атайын радио жана телекөрсөтүү программаларына арналган жана фестивалга катышкан кинорежиссерлор менен болгон маектер кино сүйүүчүлөргө өзгөчө бул тасмалардан бирин тандап алууга аракет кылгандарга түшүнүк берет. Быйыл Фаджр кинофестивалында толук метраждуу 3 анимациялык тасма көрсөтүлдү. Ирандын жаш анимация индустриясы келечекке кадам таштап жатат. Акыркы окуя Бенджамин жана күнөстүү түн тасмалары буга далил. Захак жомогунун негизинде акыркы салгылашуу, татыктуу жылан падышасы жөнүндө байыркы перс уламышында Кристал Симорг жеңип алган. Адамдар узун кезекте турушат жана кошумча сеанстардын убактысы кинотеатрлардын жанында күтүп жаткан адамдарга дайыма белгиленип, жарыяланып турат. Алар сураган нерсе кино экранын карап бир нече саат өткөрүү мүмкүнчүлүгү. Программага кирген 47 тасманын көбүн көргүлөрү келишет. Мындан 20 жыл мурда Астра кинотеатры Тегерандын эң белгилүү кинотеатрларынын бири болгон. Ирандыктар кинону дайыма жакшы көрүшчү. Эч ким бул фактыны көрмөксөн болот деп күткөн эмес.
жылдардын аягында Иранда кинотеатрлар пайда болгондон бери бардык катмардагы көрүүчүлөрдү тартуу үчүн билет баалары атайылап төмөндөтүлүп, кино көңүл ачуунун эң популярдуу түрүнө айланган. Учурда Астара кинотеатры Борбор калаадагы эң популярдуу эс алуу жайларынын бири. Бул көргөзмө ислам революциясынын 40 жылдыгын белгилөөнүн эң мыкты жолу болсо керек. Галереяны кыдырып жүргөндө бул плакаттар Иран киносу дүйнөдөгү эң маанилүү көркөм кинозалдардын бирине айлангандыгы жөнүндө окуяны айтып берет. Быйыл 13 сыйлыкка көрсөтүлгөн Наргиз Абиярдын Толгон айдын түнү тасмасы 6 негизги категорияда, анын ичинде мыкты тасма жана мыкты режиссер номинациясында Кристал Симорстун Кадыр Барктуу сыйлыгын жеңип алды. Ал арада Саид Рустай метрине 65-100 томан тасмасы үчүн көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Ал эми Калыстар тобунун атайын сыйлыгы Нима Жавидинин Краснокожие тасмасына айгарылды. Реза Миркариминин Шерин Сепили, былтыркы ийгиликтердин уландысы болгон Кан Изи Махти Шафренин 23 адам да быйылкы жеңүүчүлөрдүн катарына кирди.